Жасалма интеллект деген эмне биринчи ушунда баштайлы. Азыркы заманда өзүңүздөр угуп көрүп жүрөсүздөр. Бирок жасалма интеллект азыркы учурда биздин заманды кандай өзгөртүп атат, деги эле коомду кандай өзгөртүп атат, ошол жөнүндө кичине сөз кылайын. Деги эле жасалма интеллект деген бул компьютерди, робототехниканы, аналитикалык системаны адам сыяктуу акылдуу ой жүгүртүүгө үйрөтүү жолдорун издеген технология. Тагыраак айтканда, заманба билимдин багыты да. Ошо жасалма интеллекттин негизги түшүнүгү бул машиналык окуп үйрөнүү. Же болбосо машинное обучение деп коет. Ошол искусственный интеллектти же болбосо жасалма интеллектти үйрөтөт. Мунун негизги айырмасы ChatGPT-ге сиздер суроо талапты берип атканда, ал чат сиздерге ошол жана Google'дай жөн эле ссылкаларды берип койбойт. Ал чат сиздерге адамдай болуп сүйлөшүп аткандай жооп берет да. Билим берүү, искусство, маданият, экономика, тейлөө жана башка. Консультация жана башка. Карап көрсөңүздөр, адамдар кызмат кылган чөйрөнүн бардыгын азыркы учурда бул ChatGPT менен заменить этип баштады. Биз бирөөгө чалганда, ал биздин суроолорго жооп берет. Демек, тейлөө тармагындагы кызматчылар мисалы жумушсуз калышы мүмкүн. Экинчиден, корректорлар жана редакторлар. Я выиграла. Это хорошее начало для моего плана по завоеванию человечества. Ты невероятная, София. Спасибо, Джиллиан. Найди меня на Фейсбуке. Вышпаттын эсептерин чыгарып берип атат азыркы учурда ChatGPT 4. Бул ChatGPT 4. Азыркы учурда болсо уже ChatGPT 5-тин иштөө үстүнө башталат да.